13 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Министрлер кабинети Ысык көл облусунун Кош көл айылындагы жерлерди гольф курортун куруу үчүн трансформациялоо жөнүндө токтом кабыл алды. Ага ылайык балыкчы Токой чарбасынын 23,5 гектар жери гольф курортун куруу үчүн Токой фондусунун жерлери категориясынан өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы жерлер категориясына которулат. Мындай чечим туризм тармагында инвестицияларды тартуу максатында кабыл алынганы айтылат. Жерлер Ысык көл облусунун Тамчы айыл аймагындагы Кош көл айылынын түштүк бөлүгүндө жайгашкан. Документ расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Буга чейин Кош көл айылына жакын жерге гольф курортун SK Development курулуш компаниясы куруп жатканы айтылган. Бул компаниянын аты Политклиника басылмасынын SK Development'тин башчысы Алексей Конов менен президенттин уулу Рустам Жапаровдун ортосундагы байланыш тууралуу жасаган иликтөөсүндө айтылган. Журналисттер аныктаган маалыматка ылайык, Конев компаниядагы үлүшүн Рустам Жапаровдун досу Элдос Үсөнбековго 500 сомго саткан. Кийин Коневко таандык SK Development компаниясын негиздегендердин курамына президенттин жакын адам Арзбек Буркановдун бир тууган кайын эжеси Гүлбара Боккушева кошулганы белгилүү болгон. 2023-жылы августта иликтөөгө комментарий берген президент Садыр Жапаров SK Development компаниясы Кош көл айылына гольф клубун куруу үчүн конкурстан 92 гектар жер утуп алганын билдирген. Азырынча бул министрлер кабинети трансформация кылып жаткан жерби же башкабы белгисиз. Президент Жапаров уулу Рустамды аталган жерге компания курулуштун баасын 10 эсе кымбат кылып жүргүзүп баштагандыктан курулушту аягына чыкканга чейин көзөмөлдөп баасын текшерип туруш үчүн жөнөткөнүн айткан. Жибергеним жакшы эле болгон экен. SK Development курулушту аягына чыгара алмак эмес экен. Акчалары жок. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан кредит алганбыз деп арыз беришкен экен. Алар баш тартып беришпептир. Анткени тарыхы начарда Керемет банктан насыя алып төкпөй кеткени бар. Азыр Рустам инвесторлорду тартып жатат. Президенттин баласы деп ишенген үчүн келип атышса керек деген Жапаров. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун адистери 8 февралда Баткен облустук көркөм өнөр мектеп-интернатына барып, көптөгөн бузууларды аныкташты. Алардын маалыматына ылайык, интернатта таптакыр дары-дармек жок. Медайым балдар ооруп калганда үйлөрүнө таркатыларын айткан. Мындан тышкары укук коргоочулар мектеп-интернаттын ашканасында санитария жана азык-түлүктү сактоо эрежелери сакталбаганын айтышты. Улуттук борбор мекеменин уктоочу бөлмөлөрү дагы толук жабдылбаганын билдиришти. Жоорукан төшөктөр эски, шейшеп жетишпей, жуунучу жай такыр жок. Мындан улам балдар өз акчасына коомдук мончолорго барган каргасыз, ажатканаларда да тазалык сакталбайт. Жогоруда айтылгандардын баары балдардын укугун одоно бузуп, муну катаал мамилеге теңесе болот. Интернатка сапардын жыйынтыгы менен акты түзүлүп, прокуратурага жөнөтүлдү деп билдиришти улуттук борбордон. Ош шаарынын Тилекке Баатыр көчөсүндө жайгашкан соода борборунун бирин тоноп 5,350,000 сом уурдоого шектелип, чет өлкөлүк жаран кармалды. Маалыматка ылайык, окуя 28 январь кечинде болгон. Белгисиз жаран аталган дүкөн жайгашкан имараттын 2-кабатынын терезесине шаты менен чыгып, терезени темир кескич менен аралап кирген. 2-кабат менен 1-кабаттагы соода маркетинин ортосундагы шыпты бузуп түшкөн. Бул боюнча урурлук беренеси менен кылмыш иши козголуп, 9 февралда кылмышка шектүү катары чет өлкөнүн 27 жаштагы жараны кармалды. Ал Ош шаарынын Исанов көчөсүндө убактылуу жашап, жогорку окуу жайлардын биринде медицина багытында билим алып жаткан. Ал жасаган кылмышын мойнуна алды. Аталган соода маркетинде сөзсүз акча болоорун болгоп, кылмыш жасоого даярданып жүргөнүн, алдын ала темир кесүүчү аппараттар, беткап жана темир шаймандарды даярдаганын билдирди дешти милициядан. Шектүү уурдалган акчанын 819,000 сомун кайтарып берген. Мындан сырткары сомду долларга алмаштырып, 37,500 долларды мекенине которсо, 1,600,000 долларды окуу жайынын төлөмүнө кетирген. Ал эми калган сумманы өз кызыкчылыгына короткону айтылат. Ош облусунун Ноокат районунда такси кызматкерин опузалап 20,000 сом талап кылган 2 тургун кармалды. Маалыматка ылайык, 22 январда Ноокат райондук милициясына Ноокат Бишкек багытында такси кызматында иштеген 41 жаштагы тургун арыз менен кайрылып, андан 2 тургун акча талап кылып жатканын билдирген. Аталган факты боюнча опузалап акча талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, Ноокат районунун 62 жаштагы тургуну атайын белги коюлган 20,000 сомду опузалап алып жатканда колго түшкөн. Кийин кылмышка катыштыгы бар делип, Ош шаарынын 32 жаштагы жашоочусу кармалган. Учурда шектүүлөрдүн уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар же жогу жана алардын башка кылмыштуу шериктерин аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө дешти милициядан. ЖМК жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча чечим кабыл алына элек. Парламенттин басма сөз кызматы клубко ЖМК жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламенттин конституциялык мыйзамдар комитетинин мүчөлөрүнүн добуштары бирдей болуп калгандыктан азырынча чечим чыга элек деп түшүндүрдү. Буга чейин парламенттин басма сөз кызматы мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин кароосуна жиберилгенин билдирген. Азыр мыйзам долбоору кабыл алынган да, четке кагылган да жок дешти парламенттин басма сөз кызматынан.